Yoko Baby бул япон технологиясы менен жасалган абдан жумшак жана ыңгайлуу жалаяктар. Yoko Baby наристеңиздин денесин аллергия кылбайт. Нын жалаяктын тереңдигинде бекем сакталат. Баланын денеси көпкө чейин кургак жүрөт. Сапаттуу жана мыкты жалаяктар наристеңиз үчүн. Yoko Baby өзгөчө камкордук жана ыңгайлуулук. Атадан көп нерсе үлгү алабыз да биз. Мисалы үчүн ушу уядан эмнени көрсө ушканда ошону алат деп. Тең тушка кылган мамилелердин баардыгы адам негизи адам менен кылган мамиленин баардыгы ушул атамдын мага берген тарбиясынан болот. Атам бизге көмүскө көп тарбия берди. Көрүнөдө көп нерсе айтты, бирок өзүнүн кылган жүрүм туруму менен көп нерсе үйрөтө алды. Атам балдардын көзүнчө чылым тарткан жок. Ошон үчүн 11 уул кыздын баардыгы тең азыр чылым тартпайбыз. Атам биздин көзүбүзчө мас болгон жок. Апамды урмак түгүл энеңди деп сөккөн жок. Бул эми аларда деле мен ойлойм турмушта өйдө төмөн болот да. Бири-бирине болгон түшүнбөстүк болот. Бирок ошонун баардыгын балдардын көзүнчө эмес, өздөрүнчө чечкенге көбүнчө аракет кылчу экен да көрсө. Анан ошонун баардыгы бизге бир чоң тарбия болду десем болот, чоң таалим болду. Ошол нерсенин баардыгын менин атамчалык деңгээлде болбосун жетпестигмин аныкы. Көбүнчө өзүмдөгү туура эмес нерселердин баардыгын ушул атамдын жүрүм турумун, анын баягы айткан акыл кеңештерин эстеп, анан оңдогонго аракет кылам да. Мисалы үчүн кээде менде деле баягы корс мүнөз бар. Бирөө менен мамилем кичине неме болуп калышы мүмкүн. Анан ушундан улам мен ойлойм, кийинки күндөр өзүм ушундай бир жакшы тарбиячы болуп баратам. Мисалы үчүн бирөө менен тил табыша албай калган болсом, мамиле кылып жүргөн адам менен мага мурун кылган жакшылыктардын баардыгын сыдырга салып, көз алдыма элестетем да. Бул да болсо ошол атамдын мамилеси деп мен улам деп билем. Мен азыр бала тарбиялаганда атамдын методу менен десем болот. Мисалы үчүн атам мен эс тартканы бир денемди оорута, этимди оорута урган жок. Мени катуу сөгүп дагы какыс-кукус да кылган жок. Какыс-кукус болду, бирок өтө баягындай чектен ашкан тартипсиздик кылган учурларда. Бирок ал мен өзүм туура эмес экенин ошол билгенден ошол нерсеге татык белем деп ойлодум да. Бирок баягы эт оорутуп, мындай бир жерибизди көгөртүп, же канатып, мындай неме кылган жок да. Сөз менен гана баардык нерсени сөз менен жеткиргенге аракет кылчу. Ушу бир айдын ичинде айылга бир 4 жолу барганга аракет кылчумун. Абдан аны менен сүйлөшкөндөн өзүнчө энергия алат элем атам менен. Анан көп чыгармачылык тууралуу талкуулачубыз. Могул жериңде мисалы үчүн мындай ырдашың керек, тигиндей ырдашың керек деп. Мен көп эле нерселерин, баардык нерсесин сырын айтчу деп билишкем да. Анан ошо көзү төрдө төшөктөрдүн тоорканада жатканда экөөбүз сүйлөшүп калганда, айбала бир арманым турат да деп калды да. Эмне арман экен десем, ушул тарыхый китептерди, адабий китептерди, мисалы үчүн Айтматов китептерин дагы жанагындай тарыхый китептерди да ушул бир өзүмдүн аудио китеп кылсам деген оюм бар эле деп калды да. Ошол нерсени бир ушул арманым болуп атат деп. Анан ата Кудай буйрса жакшы болсоңуз сөзсүз түрдө бул нерсе ишке ашат деп. Анан ал мага бир кандайдыр бир аманат нерсе катары болуп калды окшойт деп ойлойм да. Ушул нерсени буйрса мен ишке ашырышым керек болуп калат окшойт. Анан ушул темаларда сүйлөшөбүз көбүнчө. Чыгармалар, мисалы үчүн менин эсимде 4-классымда экен, биз чай үстүндө отурсак, атам ошол ал убакта союз мезгили эле. Анан кечки тамакта отурганда апам экөөбүз сүйлөшүп отуруп, анан Айтматовдун ошондо менимче 50 жылдыгы болсо керек. Айтматовдун ушул юбилейине карата, 50 жылдык жашына карата бизде учкун деген гезит чыкчу эле. Ушул учкунга бир окумуш каалоо жазыптыр Айтматовго деп калды атам. Не болгон каалоо экен деп апам айтса, ошол чыгармалардын темасы аркылуу жазып деп айтты.
сиздин чыгармаларыңызга таасирленип, мен мисалы үчүн Ильяс болуп Долонго машинамды айдап айдоочу болуп Аселди тапкым келет. Мырзагүл болуп өзүмдүн сүйгөнүмөн жүзарчы, Султанмурат болуп Мырзагүл менен жүзарчыга делег алгым келет деп ушундай бир ошол нерсенин баардыгы мен көкүрөккө уюп калыптыр да. Ушу кантип мындай неме кылды деп. Бирок ал кара сөз түрүндө жазган экен. Бир өзүнчө бир барак кылып, бир бет кылып жазды гезиттин бетине. Анан мен менен жашап жүрө берди ошол нерсе. Атамдын айткан бир башкача бир үмүттө бир адамга жугумду кылып айтты окшойт да. Ошол нерсе мен ушул 11 жаштагы менин көкүрөгүмдө жашап келе берди. 96-жылы ошол Махабат сыры деген ыр болуп чыкты да менде. Биз ошол менимче ошол атанын ар бир айткан сөзү, акылы же жөн эле жөн салда отуруп эле айткан кептери бул ар баланын көкүрөгүндө жашай турганына ошондо инандым да. Көз өткөндөн кийин да аябай оңкулдап, бир жылдай аябай кыйналдым. Мени ар дайым ооруп калганын билгенден кийин менин кыйналарымды билди окшойт. Анан балам, мен жубар мекке кетип аткан жокмун деп көптөрдү мисал кылды. Досуң деле мына Элмирбек бизге топурак сала турган бала эле, ал кетип калды. Мен 50-ге чыксам эле болду деп айтчу эле, бирок Кудайга шүгүр баарыңар жакшы чыкканыңар үчүн балдардын. Мына мен дагы 25 жыл кошулуп 75ке чыгып атам деп ушул ыраазычылыгын айтып, ушундай болду да. Акыркы берген кеңештери эле ошол болду. Ошол бизге ынтымактуу болгула, турмушта бир тууган менен бир тууган эң биринчиден баягы жубайларыңардын түшүндүргүлө, бир тууган кандай керек экенин, ыйык экенин деп. Бул нерсе мен дагы жашаса болот. Ата канчага чыкса деле, 100ге чыкса деле өксүк боло берет. Бала үчүн боло берет экен да, ордо неме болот экен. Мен быйыл Кудай буйрса чыгармачылыгымдын 30 жылдыгы. Атам ошо 28 жылга чейин мурдагы жылы көз өттү да. Ошого чейин менин концерттериме болгону сырттан гана дем берип турду да. Бир да жолу концертиме келип алган жок, десе болмой калышты. Ата жүрүңүз десем деле, балам, менин жүрөгүм музыканы ээрчип кетип атат дейт да, кошо менен болгунан чыгып кетчү деп атат. Болбойт экен дешти да. Анан бирок ар бир концертимде мен атамсыз баштай алчу эмесмин. Ата баштаган атам, ата бул жака баратам деп телефон чалсам, балам ийгилик, келген элге салам айт деген жакшы алкоозу бар эле. Мен дайым концертте атам сиздерге салам айтты деп биринчи ырдаганда, мен экинчи ырымда ушу ата экен менин башташым. Анан ушул атама ант деген концерт өткөрдүм. Мен ошондон жеңилдедим да кичине. Мен 2 күн концерт бердим, 2 күн элди да ыйлаттым, өзүм да ыйладым. Ошондой бугум чыкты окшойт да. Өксүк бул өмүр бою жашайт. Бирок мындан кийинки жашоомдо анын көзү жок болсо дагы мен өзүмө ошондой ант бердим. Атамдын осуяттарын, атамдын берген тарбиясын жакшы деңгээлде, анын атына жаман атты сөз тийгизбей, ошо арам нерселерге аралашпай, ошол элдин батасы аркылуу ага ыраазычылык жеткирем. Учурунда бааланбаган нерсенин баардыгы кийин өксүк болуп өмүр бою коштоп жүрөт алар мененчи. Бул азыр мисалы үчүн кээде ойлоносуң, бир күн дагы болгондо, бир жакшы иш жасаса, кап атам болгондо дегендей атага бир үстүнө кийим алып берип, чөнтөгүн акчага толтуруп, корозун малга толтуруп, же бир астына машина мингизип, ал нерсе эч нерсеге арзыбайт экен. Атага болгону жакшы сөз барганда, жаман аттуу сөз тийгизбей, ушул балаң жакшы чыкты деген сөз атага чоң дем экен да. Мен баардык нерсени Кудайга шүгүр мүмкүнчүлүк берди. Ошо машина мингизгенге дагы Кудай мүмкүнчүлүк берди. Балаң жакшы деген сөз мени дагы 25 жылга өмүрүмдү узартпады деген сөз. Ошол мага таасир берди да ошондой. Yoko Baby бул япон технологиясы менен жасалган абдан жумшак жана ыңгайлуу жалаяктар. Yoko Baby наристеңиздин денесин аллергия кылбайт. Нын жалаяктын тереңдигинде бекем сакталат. Баланын денеси көпкө чейин кургак жүрөт. Сапаттуу жана мыкты жалаяктар наристеңиз үчүн. Yoko Baby өзгөчө камкордук жана ыңгайлуулук.